Assalamu alaikum. Кандайсыздар, амансыздарбы, тоок сүйүүчүлөр? Мен сиздерге ноокаттагы бир фермер агабыздын үйүнө келип, сиздер боюнча, тооктор боюнча маалымат берем. Бул агабыз өзү негизи жакын эле Россияга кетип калыптыр. Ошондуктан тоокторун сатат экен, караган эч ким жок экен, мындайча айтканда. Ошолор тууралуу сиздерге видео ролик кылып берем. Кандай тооктор бар, нелери бар. Көрүңүздөр. Андыктан биздин канал лайк басып, катталып коюңуздар. Туугандар, биздин видеолорду көрүп туруңуздар. Мынакей. Бул агабыз буга дагы бул тооктордон мен дагы сатып алгам, бул тукумдардан, мындайча айтканда жумурткалардан. Бул тооктор негизи сатылат экен. Баары сатылат дейт. Бунун арасында жерсилер дагы бар экен. Жерси, кара шагзада, ошол тооктор бар экен. Арасында бир экөө Адлерский дагы бар деген. Мына жерде бир экөө бар экен, бирок Адлерский дегендер. Ушу тооктор сатылат экен, туугандар. Сиздерге экран бетине номерлерин калтырам. Жана ушулдун немелери дагы бар экен, чөжөлөрү дагы бар экен, өзү аштырылган. Ошолор дагы сатылат экен. Ошолорду да көрсөтүп берем мен сиздерге. Жаккан болсо алыңыздар, туугандар. Азыр алыңыздар, чалып байланышыңыздар. Мен сиздерге номерлерин калтырам. Көрүңүздөр. Тууп аткан тооктор экен негизинде. Мындайча айтканда. Мынакей. Бунун ээси Насрилла ака экен, өзү негизи Насрилла деп коет экен. Мынакей. Тоокты көрүңүздөр, туугандар. Бул тооктор дагы сатылат деди. Мынакей. Ден соолугу жакшы экен. Мынакей достор, бизнес деген мына ушундай болот. Бизнес кылам деген адамдарчы. Мынакей. Бул жерде кеминде бир 150тен аш тоок бар, менимче же. Бизнес кылсаңыздар болот. Эрте жазда булардын жумурткалары негизи 30 сом, 35 сом болуп аткан да. Дүң баадачы. Мындайча айтканда. Ушудан бир күнүнө 100 жумуртка алсаңыз, бир күндө мындайча айтканда 100 тасы 3000 сом болот. 100 тасы 3000 сом болот. Бир күндө 1000 сом жемге кетсин. 2000 сом таза киреше. Мындайча айтканда. Мынакей, көрүңүздөр, корозору жерси экен. Жерси корозор. Мынакей достор, бизнес кылган адам ушундай болот. Бизнес кылыңыздар. Ушулардын чөжөлөрү да бар экен, сатылып турган. Ушуларды сатып сиздер бизнес кылыңыздар. Эрте жазга тукумга кирип калат экен. Мындайча айтканда. Бир 15-20 күндүк эле болуп калды дейт. Эси айтканы боюнча. Мынакей. Азыр эсин номерлери экран бетине калтырам. Сүйлөшүп алыңыздар, азыр алыңыздар. Кийин кеч болуп калат. Мынакей, мына ушул чөжөлөр дагы сатылат экен. Булар 2 айлыктар экен. Нар жакта бир канчада 20 күндүктөр бар деди. Аларды дагы көрсөтүп берем сиздерге. Булар дагы сатылат экен. Бул жерде бир 13 бар деди. 13 бар экен. Ушу чөжөлөр кантип багам дегендерге мындай ламчикени жабасыздар. Чөжөлөрдү кое бересиздер, жемин бересиздер. Мындай кормушкаларды сатып аласыздар базардан. Булардын баасы мен билишим боюнча бир 350 сомдон болуш керек мыналар. 10 килограммдык. Кимге ушу чөжөлөр жаккан болсо, ушу чөжөлөрдү алыңыздар. Жок, мен будан дагы кичинерактарын багам десеңиздер, азыр аларды дагы көрсөтүп берем сиздерге. Мынакей, мына ушу чөжөлөргө дагы келдик. Мына ушул да
Жанагы тооктардын балдары экен. Ушулар дагы сатылат экен, достор. Ээси менен байланышып көрүңүздөр туугандар. Ээси жокко байланыштуу сатамын дейт. Караганга эч ким жок экен мындайча айтканда, туурусу. Сатып алыңыздар, көрүңүздөр. Байланышыңыздар, туугандар. Бул бизнес дагы жакшы бизнес негизи. Буларды сатып алсаңыздар, эрте жазга тукумга кирип калат. Тукумдарыны, мындайча айтканда, жумурткаларыны 30 сом, 35 сом, 40 сомгоча сатасыздар. Мына таза жерсилер өзү негизи путтары кара болот. Капкара болот. Жерси менен Шахзада деген аралаш көжөлөр экен негизи бар. Мен сиздерге толугу менен көрсөтүп бердим. Андыктан сиздер биздин каналга лайк басып, катталып коюңуздар. Биздин видеолорду көрүп туруңуздар аягына чейин.